доверенность без права передоверия жасайбыз. Жеке нотариус Гүлмира Дүйшееванын кабыл алуусунан киши үзүлбөйт. Ар күн сайын аз дегенде 15тен кем эмес кардар кайрылат. Көлгө ошо балдарымды жиберейин дегем лагерге. Аябай ыңгайлуу экен. Бат неғып даярдап беришет экен, жакшы экен. Очень часто обращаются по сезону, конечно. Кайрылуулар мезгилдин өзгөчөлүгүнө жараша болуп турат. Маселен, жаздын соңунда окуу жайга тапшыруу үчүн аттестат, дипломун, билим алганы тууралуу документтерди нотариалдык жактан күбөлөндүрүү үчүн келгендер көп болот. Ал эми жаңы жыл алдында чет өлкөдө эс алуу үчүн кайрылгандар көбөйөт. Мындай шартта үй бүлө мүчөлөрүнүн курамын күбөлөндүрүп беребиз. Соңку жылдары курулуш компанияларындагы үлүшкө байланыштуу кайрылгандар арбыды. Гүлмира Дүйшеева жетектеген чакан жамааттын иши эми дагы кеңейет. Себеби мамлекет мурастык мүлктү коргоо жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын факсимилдик кол тамгасынын аныктыгын тастыктоо укугун жеке нотариустарга да берип жатат. Буга чейин аны мамлекеттик нотариалдык кеңселер гана ишке ашырып келген. Тиешелүү мыйзам кабыл алынган. Эми жеке нотариустарды окутуп, кошумча ишке багыттоо өнөктүгү башталды. Бул окутуулардын баардыгы негизи биздин эл үчүн өткөрүлүп жатат. Себеби өзүңүздөр көргөндөй азыр элдер кезекте туруп кыйналып атышат да. Ошол кезектерди жоюу үчүн мына ушул окутууларыбызды баштадык. Бул окутуулардан кийин демек биздин жеке нотариустардын өкүлдөрү, мамлекеттик нотариустар катары эле өзүлөрүнүн юридикалык күчкө ээ болот дагы. Ошол элдерге өзүнүн кызматын көрсөтүп, баягы кезектерди кыскартууга жардам беришет. Картарлардын баардыгын информация жакшы берилип атат. Баары эмне болуп жатканын баары жакшы билишет. Ошон үчүн аларда уже суроолор пайда болуп атат. Качан бересиңер, качан баштайсыңар деп. Эми ошо Кудай буйрса бүгүнкү болуп жаткан тренингден кийин балким уже ушул иштер башталышы мүмкүн. Бишкекте башталган окутуулар аймактарда да уланат. Бул иш 1 августка чейин жыйынтыкталышы керек. Жалпы өлкө боюнча 90 мамлекеттик, 395 жеке нотариус бар. Бүгүнкү күндө нотариалдык иш аракеттердин саны 25ке жетти. Буга чейин 18 жеке нотариустер жасап келсе, бүгүнкү күндө бардыгын жеке нотариустер дагы, мамлекеттик нотариустер дагы жасай алат деген укук келди. Бул негизинен мурас укуктарына байланышкан маселелерде да кезектер көп болгон. Анан баягы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга факсимилиялык кол коюуну күбөлөндүрүү жана кыймылсыз мүлккө байланышкан иш аракеттер болчу. Бул баягы жарандардын тандоо укугуна шарт түзөт. Кээ бирлер мамлекеттик нотариуске кааласа барат, кааласа жеке нотариустер аркылуу түзөт. Бүт үлгү документтерди, аракеттерди биз азыр кыргызча которуп, типтүү документтерин бул мамлекеттик тилге дагы жана салымдарды жасабыз. Юстиция министрлиги жеке нотариустардын укугун кеңейтүү менен бирге жоопкерчилиги да күчөтүлүп жатканын билдирүүдө. Маселен, эреже бузуп, кардар менен келишпестик пайда болсо, талаш кайра жөнгө салынганына карабай лицензиядан ажыратылып, ишмердиги толугу менен токтотулат. Калыгул Асанбаев, Эсентура Быкеев, Ала Тоо 24.